Биздин кийинки катышуучубуз абдан кызыктуу. Ал жердеги эмес, бийиктиктеги нерселерге кызыгат. Мисалы, канаттуулар. Кыргызстаныбыздын эң кичинекей зоологу, Таластын эң эле кыйын тапан жигити Козубаев Ариет келатат, тосуп алалы. Ассаламу алейкум. Салам. Ариет, кандайсың, жакшысыңбы? Жакшы эле. Бул сен досуңбу? Ооба. Эң эле жакшы көргөн канаттууң ушулбу? Жок. Сен жаныңа алып жүргөнүңө караганда. Жок. Мага карга жагат. Карга жагат? Кудай сакта, карга жагат дегенди биринчи жолу угушум. Карга неси жагат? Бою кичинекей, капкара. Алар тиги акылдуу да. Алар 5 кичин саналат. Демек, карга акылдуу. Тотугуш өзүңдүкү да? Жок. Өзүң багасыңбы? Жок. Кимдики? Жузужун подарит эткен. Ошо белек кылып берсе өзүңдүкү да, туурабы? Жок. Эмне үчүн тотугушту саттырып албайсың өзүң анан? Мамам башты чагат деп сатып бербейт. Аны мен жузажемден суралдым да. Таластыктар чындап эле мактанчак болобу? Ооба. Не деп мактанат? Мисалы? Дорогой бирдемсе бар болсо, менде моундай бар дешет. Сен деле ошондой экенсиң да? Ишинем ишинтип коем. Бирок таластыктар эр жүрөк келишет, билесиңби? Өтө намыской, өтө патриот келишет. Кайсы спортко кызыгасың? Мен футболго кызыгам. Да күрөшкө кызыгам. Негизи кимге окшошсуң? Таластыктар бет сен атаңдын копиясың дейт, а көлдүктөр сен талаңга окшошсуң, сен төлөгөнгө окшошсуң дейт. Неге аларга окшоштуң? Билбейм. Мен атама окшошмун. Неге? Потому что атам капкара, мен да капкара. Кыргыздын жигити болгондон кийин жет атаңды билесиңби? Ооба. Айтып берчи. Атам Мурадил, чоң атам Козубай, бабам Андаш, бубам Калыбай, жотом Куттубай, тегим Жума. Браво, браво. Мына. Чоң апам жөнүндө айтып берейинби? Чоң апаң жөнүндө? Айтып берчи. Анын бою чоң, чачы узун, апа бакай, кийин кол моундай. Супсулуу. Ооба. Чоң апаң сага нелерди жасап берет? Жареный картошка. Сен демек чоң апаң баласы экенсиң да? Ооба. 6 айдан баштап мен багып жаткан. Сен 6 айыңан баштап сени чоң апаң баккан. Чоң апаң менен сүйлөшөлү анда? Чоң апам Таласта сук болуп келбей калып, менен апакем келди. Апакеси саламатсызбы? Кош келдиңиз. Саламатчылык. Рахмат. Жакшы, Ариет жөнүндө айтып бериңизчи. Үйдө кандай бала? Үйгө жаныбарларды киргизип албайбы? Канаттууларды, чымчыктарды алып келип албайбы үйгө? Жаныбарлар жакшы көрөт. Күчүгү бар, күчүгүн жакшы көрөт. Ариет негизи токто. Тапан, түшүнүктүү. Кандай десем? Менин тайым бар. Тайың бар? Ооба. Тайы да бар айылда. Тайы да бар айылда. Айылда тай бар. Канча тай бар? Канча тайың бар? Бир тай бар. Бир тай, Ооба. Сизге чоң рахмат, апакеси. Кош келдиңиз. Бир соз берчи мага, бир ырдап койсоң кандай болот? Агарып аткан тагым элесин, жашоодон тапкан багым элесин. Сени сүйөмүн, сени күтөмүн, эзилип бүттүм. Ай, эзилип бүттүм. Алтыным өзүмдү күттүм. Кайдасың асылым азыр? Сагындым өзүмдү гүлүм. Ай, эзилип бүттүм. Алтыным өзүмдү күттүм. Кайдасың асылым азыр? Сагындым өзүмдү гүлүм.
үмүт учамын, өчүрүп барын, жан дүйнө жанкым, ай эзилип бүттүм, алтыным өзүмдү күттүм, кайдасың асылым азыр, сагындым өзүмдү гүлүм. Азаматсың, сонун жигит экенсиң. Кол чабуулар болсун, достор, туугандар. Ариет, эмне үчүн канаттууларга кызыгып калдың? Мен самолет менен жарышкым келип, куштарга завидовать этип, анан кызыгып калып, окуп алар жөнүндө. Андан кийин сен мыктысың программа чыгып калып, анан бияка келдим. Азамат. Анда сен мыкты экениңди көрөлү, азыр экранга урматтуу көрүүчүлөр, көңүл бурабыз. Бизге Ариет экрандан чыккан канаттуулар тууралуу айтып бермекчи. Бул золотой фазан, ал эң коз куш, ал кыйкырат, анын жанына ургачы келет. Андан кийин ал красотасын көргөзөт, бийлеп секирип, мойнун көтөрүп, канатын монтип ачып, андан кийин монтип вокруг монтип айланат ургачынын. Анан ал ургачыдан сулуураак. Демек бул эркек канаттуу ургачы канаттуудан дагы сулуураак болот экен да? Ооба. Канаттуулардын эң сулуусу экен да. Ооба. Жакшы, алтын кыргоол деп аталат экен аты. Бул анский кондор, ал эң чоң куш. Ал канатын жайганда 3 метр. 3 метрге чейин болот. Ооба. Дагы кандай өзгөчөлүгү бар? Алар түштүк Американын океандын жээгинде жайгашкан, анды тоолорунун жанагындай тешиктеринде жайгашкан. Эмне менен тамактанышат булар? Алар ар кандай кашкырлар менен тамактанышат. Бул валтышнеп, ал эң жай учкан куш. Ал 8 километр 1 саатта уча алат. Ал биздин башканыбыздай учат. Ооба. Демек бул куштун, бул канаттуунун басканы биздин учканы биздин басканыбыздын ылдамдыгы менен бирдей экен да. Биздин үйүбүздө мамам жумушуна чейин биз машина менен 20 мүнөттө жетебиз, ал 1 саатта жетет. Ташбаканын учкан версиясы го. Кийинкиси. Бул гарпия. Ал эң күчтүү куш. Бүркүттөн да күчтүүбү? Ооба. Гарпия. Ооба. Кандай, бунун күчү канчалык? Күчү мончалык да. Качка берет, Качок да. Кимдерге ал жетет? Кандай жаныбарларга? Ал барын эле жиберет. Бул гриф-рюппеле. Ал эң бийик учкан куш. Ал самолеттон бийик уча алат. Гевилер самолеттор менен кагыша алат. Же африканский сип. Аталышы ушундай экен да? Ооба. Жакшы, сонун. Бул калибри. Калибри эң кичинекей куш. Анын 2 түрү бар. Самка, самец. Самеци эркеки, самкасы ургачысы. Самканын салмагы 6 грамм. Самецтики 5 грамм. Демек, эркеги кичирээк болот экен да? Ооба. Булар кай жактарда жашайт? Жаман сулуу экен, Булар Куба өлкөсүндө жайгашкан. Бул калибринин өзү салмагы 8 грамм, 5 грамм болсо, мунун уясынын чоңдугу канчалык? Уясынын диаметри эле 2 сантиметр. Ушунчалык кичинекей, Ооба. Бул карга, ал эң акылдуу куш. Ал 5ке чейин саналат. Ал палычкалар менен ойнолот. Сен жакшы көргөн жаныбар? Ооба. Канаттуу жаныбары. Анын мээси 4 жаштагы баладай иштейт. Мээси 4 жаштагы баланыкындай иштейт экен. Мен ойлоп жүргөм да, эң акылдуусу тоту куш го депчи. Попугайбы? Попугай деп ойлогом да. Попугай жөнүнө элдер тураган билет да. Андан башка эч нерсе билбейт, Ооба.
Кийинкиси? Бул Куки. Ал эң көп жашаган куш. Ал 83 жыл жашаган. Ал Гиннестин китебине кирген. Гиннестин китебине кирген. Ооба. Бул Сапсан ал эң бат учкан куш. Ал 300 километр саатта уча алат. 1 саатта 300 километрге чейин уча Ооба, алат. ал көгүчкөндөргө охотиться этет, дагы уткаларга. Бул топорок. Ал эң өзгөчө куш. Ал тиги океандын север жагында жайгашкан. Ал жанагындай таштардын үстүндө жайгашкан. Таштарды казып, аяшакта жашашат. Азаматсың, баракелде, браво. Менде дагы акыркы суроом калды. Пингвин канаттууларга киреби? Кирет. Кирет, Ооба. Сонун. Мен жанында отурган таланттуу Ариет досум, дүйнөдөгү канаттуулардын бардыгысын 5 колдой билет. Керек болсо бизге азыр экрандан чыккан канаттуулар тууралуу айтып берди. Жана ошондой эле бизге тотугушундагы студиябызга ала келген. Биз албетте Ариетти таласка жөн өтпөйбүз, белектерин беребиз сөзсүз түрдө. Жүр сахнага чыгалы, дагы сенин белектериңди тапшырайын. Кол чабып узатып коюңуздар бизди. Жүрү. Өлкөбүздөгү эң кичинекей зоолог Ариетке кол чабуулар менен биз белектерин ортого алып чыгабыз. Ариет, сага белек берүүгө даярбыз. Сен алганга даярсыңбы? Ооба. Биздин атыбыздан таласка ысык салам айтып бар, Бул планшет менен сөзсүз мактаныш керек. Жана ошондой эле сен мыктысың долбоорунун башкы кубогу таластан келген Ариетке берилет. Ариет, сага чоң рахмат. Биз сен менен коштошобуз. Аманчылыкта көрүшөбүз анда.